Суу самырда болгон абал боюнча бир айтып кетейин дегем да. Анткени бүгүн ар кандай маселе жок, андан кийин азыр айтып кетиш керек болду. Көчөгүнүн комитетинен да көтөрүп кеткем. Суу самырда билесиздер, 15-20 сантиметр кар жаады. Эч кандай жылыш жок, комиссияда барган жок. Мен көчөгүнүн комитетине айтып, губернатор кечинде саат 8ден кийин барды да. 5 гектар арпа кар астында калды. Тоyut маселеси суу самырда өтө кыйын. 7 ай кыш болот. Эми булар быйыл эспарсетте жакшы чыкпай калган. Ал эми болсо азыр арпабыз жер астында калды, кар астында калды. Саман жок болот. Бул жак аябай кыйын болуп атат. Азыр тез аранын ичинде комиссия түзүп, абал менен таанышып, Минсельхоздон барыш керек. Мен көчөгүнүн комитеттен өкмөт мүчөлөрүнө да айткам. Тез арада комиссия түшүш керек дагы, аерден чечим чыгарыш керек. Азыр чоң тракторлар бар, Глаз деген германский. Алар болсо жатып калган арпаны көтөрүп туруп чабат. Жок деген ушул жагынан жардам берип. Кичинекей болсо да бир 1000 гектар болсо да көтөрүп алып чыгып, элдерге жардам беришибиз керек. Андан тышкары тоонун башында бос үйлер калып калды. Түшпөй калып калды. Алар эптеп койлорун, малдарын айдап түшүптүр. А бос үйлерин чыштап алып, башта дагы кырсык болбой өлүп калбаган жакшы. Ылдый түшүштү. Эч кандай мындай МЧСтен да жардам жок. МЧСтен сурашыптыр, бир урал берип койгулачы. Жок деген дедик, боз үйлерди түшүрүп алалы деп. Аларда эч кандай бир кыймылдаган жок. Бул кандай? Биз тез аранын ичинде жана насыя алгандар бар. Насыяларына кандай разовый компенсация беребизби? Же болбосо пролонгация кылабызбы? Ушулардын баарына карап туруп биз элдерге жардам бериш керекпиз. Комиссияга жардам берип түзүп, ушул жерден жыйынтыгын чыгарышыбыз керек. Рахмат. Түшүнүктүү, азыр протокол тапшырма берилет. Суу самыр өрөөнү боюнча өкмөттүн өкүлү да оюн айтса керек. Экинчи микрофон. Эми депутаттардын айткан суу самыр маселеси боюнча аны жетекчилик бардыгы билет. Кечээ ошол губернатор, анан кийин Минсельхоздун заммис орун басары жана МЧСтин өкүлдөрү кетишкен. Азыр ошол жакта бул сөзсүз каралат, тиешелүү жумуштардын баардыгы жүргүзүлүүдө, жүргүзүлөт.